Кыздар, мен бул жерде Миргүл эже айткан кыздын личный кабинетине кирдим. Мына караңыздар, личный кабинетке киребиз. Да? Киргенде бул жерде дагы регистрация деп чыгат, бул жерде дагы регистрация деп чыгат. Экөөнүн биринен тең кирсек боло берет. Так, мына регистрацияга кирдик буюрса. Вот, эми мына Закирова Минура Абдырашитовна дейт. Ошол эженин астынан биз жазабыз. Шамшидин кызы Шамшидин кызы Назгүл. Назгүл. Так, отчествосы жок экен. Так, 23 апрель 2000 жыл. Так, бул жерде киргиздик. Анан кийин женский пол. Обязательно бул жерде караңыздар, обратите внимание, пожалуйста, красная звездочка турган жер, ал обязательно должен заполняться. Ал жерге обязательно жазыш керек. Ал жазылбаса болбойт. Если Россияда болсо, Россияны тандайбыз, кыздар. Если Кыргызстанда болсо, кандидат Кыргызстанды бул жактан издейбиз. Мына. Так. Мына Кыргызстан, да? И анан номерини жазабыз. Так, 708 925 436 мына жаздык. Эми бул жакта кийинки эмне бар экен? Мына адреси Ош дейт. Так, весь мир. Так, Кыргызстан деген жерин табабыз. Мына Ош. Мына Ош деген жерди таптык. Не получается почему-то. Ошская область, может, да? И город Ош, например, вот. Вот у нас получилось. Так, теперь дом. Домун жазбаптыр. Давайте, допустим, бир деп кое берели. Андан кийин кодовое слово обязательно. Мен регистрация кылганда ар бирөөңөрдүн өзүңөрдүн кодуңар болуш керек. Мен регистрация кылганда, запомните, пожалуйста, обязательно өзүңөрдүн атыңарды жазам. Код сураса, кодовое слово өзүңөр атыңарды жазгыла. Мына сохранить деген жерди басабыз. Так, сохраняется. Вот, сохранилось, смотрите. И анан бизге мындай экинчи шаг берет. Ал эмне деген? Правильно ли заполнен? Ошону карап чыгышыбыз керек обязательно. Мына бул жерде баары туура. Эми сохранить деген жерди басабыз. Так. Сохранить деген жерди басканыбыздан кийин бизге мындай жер чыгат. Азыр ошол жиберген адамга код кетти. Эми ал код келгенден кийин мен кодду жазамын. Кодду жазгандан кийин сохранить дегенди басамын. Анан поздравляю, человек утвержден деп 5 секунд чыгат. Ошол жерде окей дегенди басып коебуз. Потом успешно регистрация болгон болот. Так, мен азыр бул жерде Назгүл деген кызды куттуктайм. Видео тартып атып, Назгүл деген кызды мен регистрация кылдым. Азыр код барса, мага обратно жиберишет. Все. Если билбеген суроолоруңуздар болсо, мага кайрадан жазсаңыздар болот, жооп берем.